аягы жок, зэйинге кеткен жолдун видеосун жиберип, андан өтөм деп эки кыздын буту жанчылып калганын кабарлаган. Бул боюнча Кадамжай шаарынын мэри Бакыт Бегалиев төмөнкүлөрдү айтып берди. Айтымында азыркы тапта бул маселени чечүү максатында тиешелүү мекеме өкүлдөрү көчүрмөнү иштеп жатат. Окуя кече 3 февралда болгон. Негизи жол транспорт жана жолдор министрлигине карайт жана ал 2012-жылы курулган. Окуя жүк ташуучу унаа бурулган учурда болгон. Анда жолдон эки кыз өтүп бара жаткан. Азыр бул боюнча милиция кызматкерлери, министрликтин өкүлдөрү жана мэрия биргеликте иштеп жатышат. Азыркы тапта жабыркаган эки кыз ооруканада, деди мэр. Ал эми окуяга күбө болуп, бирок атын атагысы келбеген жаран азыркы тапта жабыркаган кыздардын абалы жакшы экенин айтты. Ал билдирген маалыматка ылайык, кыздар 11-класстын окуучулары. Алар Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Таш төбө айылынын жашоочулары.